Урматтуу мен катталуучуларым, мен досторум. Мен бул постту видеону тартып атканым Деңбочи деген 4440 метрдеги айылдын ичинен тартып жатам. Анан ушул экени тартууга өңкү жанагы KG групптун жетекчиси камалбадыбы, Ташев, Имамгин Ташев камалдан, ошондон жакын арада жана Эмил деген Имакомдун мурдакы жетекчиси, азыр депутат, өзүнүн мандатын тапшырды. Ошондон мен кайрылып жатам да сиздерге. Бул кайрылуум жаш балдарга, бизнесмендерге, менден жаш, мен тегерегимдеги адамдарга да, сиздерге кайрылам. Көбүңүздөр бизнесмен алек болуп, жакшы бутуңуздан туруп келатасыздар. Мен 3 кишинин мисалында, ушу Эмилдин, Имаком, Ташевдин, анан KG групп Ташевдин жана Файзиевдин, Элит Хаустун мисалында мен сиздерге дагы бир эскертүү айтып кетким келет да. Себеп дегенде көбү да менден сурап калат да, сиз саясатта болбодуңуз беле, анан тегил бул деп сурап калат. Үчөөнүн мен Ташев менен өмүрү жолуккан жокмун, бирок Ташевди окуп, билип, карап жүрдүм. Себеп дегенде бул киши KG групп деп курулуш компанияны бирден бир Кыргызстанда алдыңкылардан болуп куруп, көп үйлөрдү куруп, кийин бай болуп, анан чоң меримдүүлүк иштерин жасап жүрдү да. Элдерге кедей кембагал, колунда жок адамдарга батирлерди берип жүргөндөрүн көрүп калдым. Ошондо көрүп, өзүнүн кыйган сулуу чумак келген жигит, өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Азыр кармалды. Бийликке барам деп кармалды да. Эмил менен мен Ошто жүргөндө, жанагы пиар менен аралашып жүргөндө ошондо таанышкам. Анда Эмил мырза жергиликтүү кеңешке аттанып, Оштун кеңешинде депутат болом деп аттанып келип аткан. Имаком дагы өз учурунда билесиздер абдан дүркүрөп өнүгүп кеткен. Бул да курулуш компаниясынан Эмил акчалуу болуп, өнүгүп, атактуу болуп, таанылып, Ош жергесинде көп тамдарды куруп, андан кийин Бишкекке көчүп келип, Бишкектен дагы куруп. Айтор жаш жигит, бул дагы акчалуу болуп, андан кийин жогорку кеңешке аттанып депутат болду. Файзиев, Тимур Файзиев депутатка аттанган жок, бирок аттансамбы, аттанам деп барып токтоп калды. Бирок Файзиевдин бир мисалы, бул дагы жөнөкөй эле жерден чыгып, Файзиевди да жеке тааныйм, Тимур Файзиевди. Жөнөкөй эле сатуучу, ошол кыймылсыз мүлк сатуучу агенттигинен чыгып, анан бутуна туруп кетти да. Үчөөнүн мисалы мындай: Кудай ар бир адамга бир мүмкүнчүлүк берет экен. Үчөө тең чынында эле миллионер болуп байып кетишти. Үчөө тең. Ташев дагы, Файзиев дагы, Эмил дагы. Үчөө тең зоболосу көтөрүлүп, ар кандай кызматтарга илешпесе дагы бирөөсү депутат болуп, беркилери миллионер, балки миллиардер да болуп кеткендир. Үчөө тең азыр сазга батып турган учуру. Файзиев СИЗОдо отурат. Азыр эми Элит Хаус компания аракет кылып атат, чыгып кетем дегенде. Чыгып кете албайбы, бул белгисиз. Ташевдин өмүрү бүттү, ушу менен иши да бүттү. Акчасы да бүттү, жашоосу да бүттү. Ошо менен 10 миң деп эсептейт да. Кийин бир төңкөрүш болуп кетип эле, бийлик алмашып кетип эле, аны тиги каарман кылып эле чыгарып жиберсе, бирок анын иши бүттү. Эми Имакомдуку. Имакомдо Эмил мырза эмне болду? Мен Эмил мырза менен таанышканда жапжакшынакай бала. Акыл эси ордунда, мээси ордунда, абдан жакшы иштеп, абдан жакшы туруп келатып, эмне болду? Үчөө тең саясатка кирди, үчөө тең бийликке аралашам деди, ошо менен сайылып жатып калды.
Эмил мырза мына депутат болуп келди. Депутат болгондон баштап мунун маселелердин баары чыгып келип, маселелердин баары тегеректеп чоң чөмөлө болуп келип, мына аягы депутаттыктан да айрылды. Толтура карызы бар, аброюн дагы жоготту. Эми имаком туруп кетеби, бутунан туруп кетпейби, бул белгисиз. Мен туруп кетсе экен деген эле үмүт кылам. Кийин Эмил мырза кайра жакшынакай болуп өз калыбына келип кетсе экен деп эле үмүт кылам. Себеп дегенде эми имакомго үмүт артып акча берип койгондор толтурат, ошолердин баарын карызын жаап кетсе экен, иши жакшы болуп кетсе экен деп үмүт кылам. Бирок Эмил мырзанын эң чоң катасы ушу саясатка келген болду. Файзеев саясатка келген жок, бирок Файзеев өтө эле бийликке жакын болчу. Бийликтеги адамдарга жакын болчу. Ошолерге белек бекчегин берип эле, тиги машинени $100,000 сатып алса, беркилерге $50,000 бекер, $50,000 белек сыяктуу кылып берип, башкаларды өкүл ата кылып, тигинтик кылып эле ошолер менен аралашып жүрчү эле. Аяк түбү дене СИЗОдо отурат. Ташев зыңгыраган кыргыздын жигити. Бою теректей, таптатнакай, мээси бар десе мээси бар. Балянын баары неден башталды? Президентке аттанып, мен бийликти алам дегенден башталды. Андан кийин, андан ары мен атактуу болом, кайра эле бийликке барам деп. Андан ары жанагынтип барып, анан сайылды да. Ошондуктан жаш балдар, саясатка барам дегендер, бизнесте анча-мынча ордун таап алып, акчалуу болуп калгандар, мен силерге кайрылам да. Саясатта мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир жакшылык нерсе жок. Кыргыздын генинде барбы дейм, бирдеке болуп чөнтөгүндө акча болуп калса эле, биз тура калып эле бийликке барабыз деп чыгара алабыз да. Ошо бийликтен жыргап кеткен адам аз. Чынында эле бийликтен жыргап кеткен адам аз. Бул азыркы эле учур эмес, деги эле кыргыз тарыхын карап көрсөңүздөр, баары ошол эки бийликтен барып сайылган адамдар да. Манастын тегерегиндеги чубактардан баштап ошол эки бийлик алам, Манаска жакын болом деп далай кырылып өлүп кеткен. Ошондон эле башталып келатат да. Жаш, акылдуу, акыл эстүү балдар, мен силерге айтам. Айта турган сөзүм мындай да. Ошо акчалуу болуп калсаңыздар, бизнесиңер ийгиликтүү болуп атса, башка жагында ийгилик болуп баратса, бийликти алам деп эле койгулачы. Ошо саясатка барам деп эле койгулачы. Силердин ошол жердеги бизнесиңердеги, ошол азыр эмне иш кылып атсаңар, ошол жердеги пайдаңар, ошол депутаттардан, ошол саясатка караганда силердики кыйла өйдө. Кыйла өйдө. Могул Эмил дагы акыл эстүү, абдан жакшы бала. Мына ити чыгып атат. Ташев дагы зыңгыраган кыргыздын жигити, ити чыгып атат. Файзеев дагы акыл эстүү, көрүнүктүү жигиттердин бири эле, ити чыгып атат. Булар баа биригип, булар тиги саясат кылбай өзлөрүнүн багытында иш алып барса, кандай көп пайда кылмак эле. Кандай көп элге пайда кылмак эле. Ана ушинтип кыргыздын кыраан азаматтары элечи, барып эле башы көзү көтөрүлүп баратып эле, ана бийликке бара калабыз деп эле, сайылып сынып жатып калат да. Мындан ал балдарга эле, ал балдардын эле шору, ал балдарга эле жаман эмес, кыргыз кыраан жигиттерин жоготуп жатат да. Эки кочкордун башы бир казанда эч качан кайнабайт. Эч качан кайнабайт. Барам деген жигиттердин баары кыраан, кайран жигиттердин баары ушинтип сынып, талкаланып, чөгүп, кырылып, өлүп жок болуп кетет. Аяк эле кыргыз уттурат. Биздин эр азаматтарыбыз, булар баягы күчүндө толуп турган азаматтар да. Булар атырылып, өлкө ичинде эмес, дүйнө жүзүнө аты тааныла турган, өзүндө ресурсу бар, мээси бар десе мээси, жөнү бар десе жөнү, түсү бар десе түсү бар азаматтар да. Башка жагыттан ийгилик кылып, бийликке ким келбесин? Азыркы бийликпи, мындан кийинки бийликпи, колдоп, коштоп, өз багытыңарда ийгилик кылсаңыздар, биздин өлкө кандай өнүп кетет эле. Кичинекей өлкөбүз өнүп кетет эле. Биз ушинтип эле ырылдашып, ызылдашып эле, бийлик талашып эле, кичине атыбыз, башыбыз көтөрүлүп калса эле, бара калып эле ошо эки депутат болот элем, министр болот элем, бийлик алат элем, анан ошентет элем деп эле ушинтип барып, анан же өзүбүз кыйратып жаратпайбыз, же элди кыйратпайбыз аягы, же өлкөнү кыйратпай, анан аяк түбү өлкөбүздү кайра артка тартып жатабыз. Ошондуктан мен үмүттөнгөнүм, жаш
муунга менте керектүү менден жаш балдарга айтып келем. Саясатта эч жакшылык жок туугандар. Жок эле дегенде ушинтип саякаттап, тоого чыгып, жакшы нерселерди көрүп, аң сезимиңерди өзгөртүп, кеңейтип, өз багытыңарда ийгилик жаратсаңар, ошондо кыргыз өлкөсү, кыргыз элине көбүрөөк пайда болот. Ошону эле айтайын дедим туугандар. Ийгилик.